Ош шаарына 4 тез жардам куруш керек. Мен сизге айтып берейин. ХБКга бирөөнү салыш керек, ЮГОСТОКко бирөөнү салыш керек, Араванскийге бирөөнү салыш керек, Жапалакка бирөөнү салыш керек. Урматтуу коллегалар, Ош шаарында тез жардам зданиясы жок. СССР малына салынган боюнча турат. Айбек Жапаров, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, убакыт бергениңизге чоң рахмат. Биринчиден, менин суроом министр мырза сизге да. Ош шаары боюнча. Ош шаарында Араванскийде чоң шаардык больница бар да, оорукана. Жакын күндө ошол жер сиздердин жериңиздер эмес экен, ошого байланыштуу сиздер башка жака көчүп жатасыздар да. Ошол жумуш боюнча эмне болду? Кайсыл жака көчөт? Курулушу качан башталат? Ал жердеги врачтар кайсыл жака барат? Бирес ал жерде бир 500гө жакын врач иштейт да. Ошонун тагдыры эмне болот? Мен министр болуп турганда ал жерди, ал больницаны бербейбиз деп. Азыркы кезде котловина казылып, тозулуп калган и городской больницалар, отделениялардын баардыгы Ош шаарынын бурч-бурчтарына бөлүнгөн. Ал вопросу мен көтөрүп атам. Ошол жерге кайрап келип, эмчүн дегенде Ош-ГУ бат эле салып беребиз деп биздин городской больницаны алып кеткен. Бирок эчтеке иш жүргүзүлгөн жок. Буну мен өкмөткө көтөрдүм. Жакын арада кандай чечилерин мен сизге, Айбек Жапарович, айтып берем. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз жогоруда, мен билем деп. Сиз келгенден баштап башталган 2 жыл болду да. Ушул күнгө чейин ошол жер чечилбей келет да. Бул биздин Кыргыз Республикасынын 2-чи столицасы Ош шаары болуп турган биздин борбордук больницабыз көчүп атат. Ошону эртерээк бүтүрүп бериш керек. Тездеткенге сиздин эркиңиз жетет деп ойлойм да. Ошону эртерээк бүтүрүп берсеңиз, анткени Ош шаарынын эли ошол больницаны карап отурат. Качан бүтөт, каяка бүтөт деп. Жана ошондой эле мен акыркы суроом, урматтуу коллегалар, Ош шаарында тез жардам боюнча. Мен сиз мурда министр болуп келгенде айткам, тез жардам билесиз, Ош шаарында 2 эле жерде бар. 4 жерге салыш керек, 4 жерге. Шаардын берки бетинен аркы бетине барганга чейин жетишпейт. Билесиз, Ош шаарынын территориясы Бишкек шаарынан чоң. Бишкекте канча тез жардам бар? Айбек Жапарович, бул система боюнча биз иштеп, азыркы кезде Бишкекте гана азыр тез жардам ачып атпайбызбы? Ошондой дагы Ош шаарында ачылат. Бишкек шаарында 10дон ашык тез жардам бар. Жеке эмелерди кошкондо. Ош шаарында 2 эле бар да. Ал да бирөөсү жакшы дебейт. Анан атам заманда салынган 100 жылдан өтүп кеткен. Өзүңүз барып көрсөңүз керек. Кышында суу өтөт. Ал жерде иштегендерди карасаңыз, ошондой немеде акыбалда иштеп жатат да. Тез жардам, урматтуу коллегалар, Ош шаарында тез жардам зданиясы жок. СССР малына салынган боюнча турат. Ошону салышыбыз керек. Урматтуу төрага, ошого сиз дагы бүгүнкү фракциянын чечимине киргизип койсоңуз, сунуштар менен. Ош шаарына 4 тез жардам куруш керек. Мен сизге айтып берейин. ХБКга бирөөнү салыш керек, ЮГОСТОКко бирөөнү салыш керек, Араванскийге бирөөнү салыш керек, Жапалакка бирөөнү салыш керек. Жапалактын калкы 40 миңге чыкты. Билесиз, 30 миңден ашкандан кийин сөзсүз түрдө болуш керек. Ушуну мен, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, ушуну фракциянын чечимине кошуп койсоңуздар. Рахмат.